козулушум бар. Жаңы келген студенттердей таанышканбыз. Жүрөк эсип келип анан кесме кестирген. Ортодо сезимдер пайда болду окшойт. Анан ошо жакындашып кетти окшойт да. Аяктан аял күйөөсү деген унутабыз. Банкет өткөзүп алып туруп анан жолго чыктык. Жаанда калып, ачка калып. Сага жакты да мени урушуп. Махаббат. Бул сезим тууралуу канчалаган тасмалар тартылып, китептер жазылып, ырлар ырдалбасын сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Аны жүрөк менен сезүү керек. Бүгүнкү махаббат баянында да бири-бирин көз менен түшүнүп, жүрөк менен сүйлөшкөн жуптар актер Арнис Кадырмышев жана жубайы актриса Альбина Аймашева болмокчу. Аябай жасаган го. Сон. Азыр тортко дагы сүрөттөрдү түшүрөбүз. Аябай сонун экен э. Жана немедеги сүрөт окшойт бул биздин Норуз. Ноорузда былтыр 2017-жылы Ноорузда Ала Тоо аянтында сахнага чыгаардын алдында сүрөткө түшкөнбүз. Арнис баба дыйкан болуп, болсо периште. Биз эмне деген образдар менен ар кандай образдар менен жашап чыгабыз. Успейт этпей калабыз да өзүбүздүкүнө. Чыгармачыл жуптар алгач студент кезде таанышышкан. Бойлору болбосо дагы ойлору бир түгөйлөрдү театр табыштырган. Анда эмесе Арнис мырза менен Альбина айымдын махаббат баянын башынан угалы. Институтта азыркы университет болуп калды, ошол жакта окуп жүргөндө таанышканбыз. Анткени Арнис Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайды бүтүп келген. Бүтүп келип, анан окуу жайга менден кийинчерээк тапшырып калды. Ошондуктан ошо Арнистин мурунку ошол окуу жайды бүтүп кеткен достору менин группалаштарым болчу. Курсташ кыздары, анан ошонун негизинде чогуу алар менен учурашып калгандын негизинде анан биз чогуу тааныш болуп калдык. Мен Караколдон музыкалык училищени бүтүрүп келгем. Анан бул жака келип, ошол жактан бүтүп келген кыздар Альбина менен как раз окуп аткан кези болчу. Анан ошол кыздар да себепкер болгон биздин таанышканыбызга. Анан ал кыздар аркылуу Альбина менен көрүшүп. Кундуз, анан Мээрим Каса Болото деген кыздарыбыз менин группалаштарым болчу. Ал группалаштарым ошо мен менен чогуу окуп, бирок тиги Ыбырай Тумановдо да алар музыкалык училищени бүтүп келишкен. Ошолордун аркасынан таанышып калдык. Биринчи таанышканда ошо сабактан кийин болчу. Сабактар бардыгы бүтүп келип, ошо общежитиянын алдына күз кез эшиктин алдына чыгып, сүйлөшүп олтуруп калышчу. Анан ошол жактан таанышканбыз. Анда мындай жөнөкөй эле кийинип жүргөн болчу. Мындай шортик, бош. Таанышканда мындай как курсташ катары же болбосо чогуу окуган, бир чогуу окуу жайда окуган студенттер катары. Мен ал кезде экинчи курс болуп калгам. Арнис биринчи курска тапшырганда экинчи, үчүнчү курс болуп калгам. Бирок жашыбыз боюнча мен улуумун, ойлоп калдым. Альбина болгондо менден кичүү ал. Мындай кийинки курстагы келген, жаңы келген студенттердей таанышкам. Бирок мындай бир элеси менен калчы. Козулушум бар. Биринчи ошондой таанышкан болушум керек дей берем. А так бир ошо кечке жок сабактан кийин салкындап сейилдеп аткан кезде таанышкан болчубуз да. Биринчи көргөндө эле мен деле ойлогон эмесмин, экөөбүз ушундай сүйүшүп, бийин ушундай жар болуп кетебиз деп деле ойлогон эмесмин. Кийин баягы ойлорубуз бир болуп, баягы чогуу бир жерде театрда жүргөнүбүзгө байланыштуу. Ошонун негизинде баягы чогуу жүрүп бир мындай ортодо сезимдер пайда болду окшойт. Көп эле жолугуп жүрдүк. Институтта чогуу окучубуз. Мен анда Арсен Өмүралиев театрында ошол жакта окучубуз. Биз гуманитарный сабактарга институттан келип окучубуз да. Ал жактан постоянно эле көрүшчүбүз. Анан общежитияда жашайбыз. Мен да общежитияда жашайм. Альбина да общежитияда жашайт. Анан общежитияныкы түшүнүктүү да. Балдардыкында сөзсүз тамак жок. Кыздардыкына бармай. Анан тиги жактан группалаш кыздардыкына барып, ал жактан чогуу жашашчы, тамак ичип калчубуз. Биз ар дайым курсубуз менен
Бишкек шаардык драма театрына спектакль көргөнү барып, ошол жактан көрүшүп, ал жактан учурашып, ар дайым эми баягы ойлорубуз, сөздөрүбүз бир болуп калды. Анан эми жатаканада дагы чогуу жашап калдык да. Арнис 1-этажда, мен 3-этажда эми жатаканада жүргөндө баягы чогуу тамактанып калабызбы, чогуу кезигип калабызбы, кээде чогуу бир комнатада ырдашып, баягы жатакананын студенттердин кечтерин өткөргөнбүз. Ошентип жүрүп эле мындай жакындашканыбыздын бир себептери, мен дайыма өзүм азыркыга чейин деле жакшы көрөм. Мындай колго кесме жууруп, камыр жууруп, анан кесме жайып, кесип, кургак кесме деп коебуз го. Өзүм көлдөнмүн да кургак кесме. Тиги бир жолу ошо Альбинаны мен жакшы кесем деп айтып калчу, анан кескен көрө элек болчумун да, анан как раз камырды жайып койгом, анан жайып, анан үстүнөн барып Альбинаны 3-этажда жашачы, мен 1-этажда болчумун. Анан ал жактан сүйрөп ээрситип келип, анан кесме кестирген. Анан ал жакшы кесет негизи колгочу. Колго кескен жакшы го, анан колго кесип атса, как раз Аман агай бар болчу, Аман Жапарыч. Анан ал случайно эле тигилердин куратору болчу. Анан случайно эле студенттерди карап жүрүптүр да, анан как раз Альбина кесме кесип аткан убакта кирип келет. Ой, эмне уктап жүрөсүң? Анан ошондон бир мындай акырындап жакындашып кеттик го дейм. Кыргыз драма театрына да көп спектакльге барчубуз. Экөөбүз тең эки театрда иштеп калганыбызга байланыштуу дагы, анан мен ар дайым Кыргыз драма театрына спектакльден кийин күтүп алып, группалаштарыбыз менен чогуу баарыбыз спектакль көрүп бүтүп, анан студенттик кечтерди баягы акча жок, ачкасың, анан биз спектакльден чыккандан кийин сөзсүз түрдө троллейбус токтоп калчу, маршрутка деген анда-санда эле болчу. Анан театрдан чыгып алып, жатаканага чейин жөө басып барчубуз. Бир лепешканы сатып алып, ошону менен курсак тойгузуп, анан спектакльдерди анализдеп, обсуждать этип, анан жаан жаса жаанда калчубуз, каар жаса каарда калчубуз, ар дайым жөө жүрчүбүз. Ошолор элестелет да. Студент кезде эми түшүнүктүү эле го, мындай акча жагынан деле аябай эле неме болуп эле ошо театрга көп барчыбыз. Театрда спектакльдерди көргөндөн, спектакльден чыккандан кийин бир 9-10 болуп кеткенде троллейбус ондордо токтоп калчу. Биз бер жака Киевскийге басып келгичечи. Анан ошондуктан көбүнчө убакытта ошо Кыргыз драмадан чыкканда, филармониядан, КТРге барып калчубуз. Ал жактардан чыкканда дайыма жөө келгенге эле туура келип калчу да. Жолдон сүйлөшүп, жөө келатып, бир жол сейилдеп келатып, анан ошондон акырынан жакындашканыбыз эле ошол. Көздү ошо театр бириктирди, театр табыштырды десем болот да. Жашоонун кызык кези студенттик курак деп бекер айтылбаган. Бирде ач, бирде ток болгон бул мезгил эки курсташты сүйүү жолуна жетелеп үйлөнүүгө алып барган. Мен сени сүйөм, сен мени сүйөсүң деген ачык болгон жок, бирок бизде көз караш менен, кыймыл аракет менен мындай ошол нерсе бизди жакындаттырды го деп ойлойм. Антип мен сени сүйөт элем, анан деп мындай ачык түрдө андай нерсе болгон жок. Бир гана мындай майрамдарда бири-бирибизге белек кылып, же болбосо жакшы сөздөрүбүздү арнап, ошондон уланып кетти. Анан досторубуз менен чогуу жүрүшүп, чогуу бир кечелерди өткөрүп, анан студенттик күндөрдө ушундай, эми студенттик күндөрдө башталды да баардык нерсечи. Анын баарын дискотекаларга барып, дискотекага барганда кандай биздин өзүбүздүн дагы жатакананын ичинде эле болчу, сырткары тигиндей клубтарга барчу эмеспиз, жатакананын ичинде дискотека болуп калса ошол жактан анча-мынча бийлеп алып, ушинтип эле жүрчүбүз. Бирок мынтип точно качан, эмне экен, кандай болуп процесстер уланып кеткен эсимде жок да. Ошо кол кармашып жүрүп эле анан үйлөнөбүз болуп калдык. Как раз мага бул жака келип калды. Айылдан келип анан мен сүйлөшүп жүргөндө мындай билчи, анан ай сүйлөшүп жүргөн кызың барбы? Анан бар. Тааныштыр деп анан Альбинаны тааныштырсам, мама да жакты. Анан жаккандан кийин эле айттым, мен бирдеме айтайын деп аткам деп. Эмне болду деп анан үйлөнөйүн деп аткан болчумун десем.
мейли анда тиги папаңа айтайын деп алып туруп кетти. Анан кеткенде эле бабама тигил жактан барып айтса эле мейли үйлөнсө үйлөнүп алсын, үйлөнөм деп атканда үйлөнүп алсын, анан кийинде неме болмок беле деп туруп сразу эле макул болушту. Анан ошон үчүн эле кыш келди, как раз кышкы сессияны бердик. Мейли каникулга чыгалык, анан бардык окуу жай неме сессияны бүтүрөлүк дедик. Сессияны бүтүрүп, анан каникулга чыкканда бир 10 күндөй эле чыкчубуз. 10 күн, 5 күн эле да. Ошо 5 күндүн аралыгында баягы өзүбүздүн группалаштарыбызга мини банкет кылып, баталарын алып, анан жолго чыктык. Барып автовокзалга эле кадимкидей эле барып, маршруткага отуруп кетип аткан. Альбинанын бир подружкасы бар болчу, ал үчөөбүз олтурдук дагы, анан кеттик. Мечитинге деле эчтеке айткан жокпуз да, анан кетип бартабыз. Кадимгидей эле мындай кортеж кылбай эле, свадьба кылбай эле, шикарный свадьба кылбай эле экөөбүз студент болсок вокзалга барып маршруткага түшүп алып эле кеткенбиз. Менин көзүмө как раз ошондо кирсек чыгып кетти. Көзүм мындай так боомго барганда, өзүм көлдөмдө, анан боомго барганда ошон жарылды. Анан түнкү саат бир түпкө где-то 12-лерде, 11-12-лерде барып калдык. Кыштын күнү 24-январь болчу. Анан менин айылыма бу Караколго кетип бараткан маршрутка түзөтүп кетет. Менин айылыма ар жакты көзө 15 километр дагы. Анан кыштын күнү караңгыда түнкү саат 12-де эмне кылабыз деп анан баратып водительге айттым. Байке, ушундай айылга үйлөнгөнү бараттык элек. Анан азыр машина жүрбөйт. Ал кезде да машина жүрчү эмес такыр азыркыдай. Анан жүрбөйт, анан жеткирип койбойсуңар десе, эмне үйлөнгөнү бараттың беле, кыз алып бараттың беле деп неметип калды. Анан тиги ичиндегилер дагы отуруп, эмне болду? Биякта бизди көрсө, жөн барып турабыз, кыз алып бараттырбыз деп анан эмне кылабыз десе, эми жеткизип коелу, жолго таштабак керек деп анан жанагы маршруткадагы элдин баары айылга жеткизип барып таштап алып кетишкен. Кийин айтсак баары күлөт, кыйынсызгарбыз деп. Көпчүлүк Арниз мырза менен Альбина айымдын окшоштуктарын баса белгилеп айтып келишет. Айрым учурда эниңизби же эжеңизби деген суроолор келгендиктен кээде ооба деп жооп берип коебуз деп күлүштү. Биз экөөбүз үйлөнгөндөн кийин анан көбү нерсе окшоштура башташты да. Эниңби же мени эжеңби деп Арнистен сураган күндөр болду. Кичинекей экен, кичүү экен, кичинекей көрүнөт экен дегендерге кылгынып калып деле калгам. Башында мындай неме сразу белим бар эле айтчы да, бою узунбу, анан сен кичинекей тигиндей мындай деп жүрүп эле анан бир жолу базарга барып калдык. Анан базарга барып калсак, мен кийим карап жүрөм, кийим карап жүрсөм тиги сатуучу эже айтат да, бул иниңизге карап атасызбы деп кадимкидей нормаль элечи. Жок, иним эмес, ол жолдошумуз, иниңизге деп ойлоп атпаймын дегенде. Андайларга көп деле көңүл бурбайм. Азыркыга чейин деле ошентип беришет. Азыр социалдык сеттерге деле, тармактарга сүрөтүбүздү жүктөп калсак деле комментарийлерде сөзсүз түрдө иниңизби, жаныңыздагы кийим деген суроолор бар. Азыркыга чейин делечи. Түгөйлөр бир кесипти аркалап, бир кемеде сүзгөн соң ар кандай ролдорду аткарууга туура келет. Айрым учурда Арниз мырза Альбина айымдын уулу болуп калса, кээде душманы. Бирок ушул кезге чейин сүйүшкөндөрдүн ролун жарата электигин баса белгилеп айта кетти. Чогуу бизде Бишкек шаардык драма театрында иштеп жүргөндө экөөбүз чогуу эне баланы ойногонбуз. Мен энесин, Арниз баласын ойногон экөөбүз. Ушундай Тажикстандан келген Султан Умаров деген режиссер келип, Али Амирлинин «Наваждение» деген спектаклин койгон. Бул комедия сыяктуу спектакль. Ошонун негизинде экөөбүз эне баланы ойногонбуз. Ал эми театрда болсо, биздин Кыргыз драма театрында же досторду ойнойбуз, же болбосо бир спектакльде болсок ар кандай ролдорду ойнойбуз. Бирок эч качан экөөбүз сүйүшкөндөрдүн ролун ойноп көргөн эмеспиз. Бир гана ошол эсимдеси ошо эне баланы ойногонубуз да. Биздин өзүбүздүн өкүл ата, өкүл апабыз бар. Народный артист Замир Сооронбаев, апабыз болсо Калича Сейдалиева депчи. Алар да ошо бир убакта ошо Манастын улуу Семетей спектаклинде Замир Сооронбаев
Семетейди, апасының Ганикейди болсо Калча жайнагында. Биздикине эле окшош бир. Бул жактан мындай сахнага чыкканда аялы күйөөсү деген мындай немелер болмош керек да. Сахнага чыкканда ал мен жолдошум деп эсептейм да, кесиптеш катары көрөбүз бири-бирибизди. Сахна бул бизди кесиптеш катары алып келет. Театрга барганда деле ошо кээде сурап калышат да. Арнис кайда деп, мен как жубайы катары Арнис каякта же болбосо сабакта болгон болсо, театрдын ичинде керек болуп калган болсочу, Арнис каякта деп сурап калса, ал эмнеге менден сурап атасыңар? Ал менин кесиптешим, сенин да кесиптешиң бар, өзүң таап ал деп айтам да. Театр тамаша түрүндөчү. Ансыңарындай экөөбүз сахнага чыкканда кесиптешпиз. Кандай гана роль болбосун, өзүбүздүн кесибибизди аткарып аткан, өзүбүздүн ролубузду, образыбызды жаратып аткан негизинде гана иштейбиз. Аяктан аял күйөөсү деген унутабыз. Арнис актер болуп мен башка кесиптин айымы болсом, мен анда ошондо ичимде бир ичкүйдүүлүк же болбосо ушундай бир башкача сезимдер пайда болуш керек деп ойлойм да. Мен өзүмдүн кесибим актерство болгонуна байланыштуу мен дагы башка адамдар менен сахнада сүйүү темасында же болбосо эне бала ушундай нерселер болот да. Ошондой спектакльдерди же кинолорду ойноп атканда мен өзүмдүн башыман өткөрөм. Бул нерсе Арнистин да башынан өтөт. Ошондуктан бул нерсе биздин чыгармачылыкта эч кандай жок да. Кызганыч, чыгармачылыкта бизде эч кандай жолтоо болбойт, жолотпойбуз. Жашоодо гана колдонобуз биз. Жашоодо, үйдө. Бирге түтүн булаткан соң келечекте жашоону башкача көз карашта карайсың. Өздөрү студент болсо да үйлөнүүгө каражат топтоп, ата-энеге кичине болсо да салым кошконун эстеп айтып отурушту. Акча каражат топтоп, экөөбүздүн эки жакта эки театрда иштеп, анан баягы айлык акыбызды экөөбүздөн чогултуп, бир аз кичине жатаканага өзүбүздүн комнатабызга эле баягы баталалык, бата менен кетели деп дасторкон жайып, эми шумдук деле эмес, дасторкон жайып, өзүбүздүн группалаштарыбыздан эми жаштын тилегин берди, жаштардан бата алып, тилегин алып анан жөнөдүк да. Бирок ошонун негизинде деле экөөбүз эч кимге ишенбей эле ага чейин чогулткан акчабызга нике шакегин сатып алганбыз. Кадимкидей экөөбүз барып тандап, экөөбүз нике шакегин сатып алып, анча мынча айылга керектүү мындай эмне деп койт эле, нерселер деп койду. Тамак аштарды дагы сатып алып, эми баягы кыш болсо, айылда айыл алысыраак болсо анан Бишкектен баардыгын өзүбүздүн неме керектүү столго жайылчу нерселерди ала барганбыз. Бул дагы биз баягы ата-энелерибизге кыйынчылык келтирбейли деген негизде өзүбүздүкүн өзүбүз анча-мынча эле нерселерибизди камдап барганыбыз бул ата-энелерибизге да бир аз болсо дагы жеңилдик болду го деп ойлойбуз. Анткени нике шакегин сатып алдык, баягы өкүл ата, өкүл энелерибизди кыйнаган жокпуз. Ушундай жакшы, анткени ушул нерсе бир үй бүлөнү чыңдайт го деп ойлойм, бириктирет дагы экен да. Анткени экөөбүздүн акчабызды, айлык акыбызды экөөбүз сүйлөштүрсөк дагы чогултуп, ортодо бир кандайдыр бир экөөбүзгө ыйык боло турган нерсени сатып алганбыз да. Биринчи сатып алган нерсебиз телевизор болчу. Биринчи телевизор кичинекей Жинлипи деген кара телевизорлор бар эле го. Арнис анда бир Мобикарт жаңы чыгып аткан, азыркы сим карталар жаңы чыгып аткан. Мобикартта реклама кылып, анда ой, студент кезибиз $50 деген шумдук акча болчу. Арнис биринчи курста, биринчи курста $50 таап, анан ошонун чип чыргасын коротпой туруп, барып туруп Жинлипи деген телевизор сатып алдык элек да. Крутой болчу ал кезде. Жатаканада эң эле крутой биз болчубуз. Телевизорубуз бар. Биз жөө басканыбыз, жөө жүргөнүбүз көп нерсени үйрөттү да. Анткени жөө жүргөндө биз мындай жөө жүргөндө көп сүйлөшчү элек. Көп бир нерсени кыялданчу элек, пландачу элек алдыгачы. Эми азыр деле пландайбыз, бирок убакыт бир аз азыраак да. Машина айдап баратканда сөзсүз түрдө жолду карашың керек, жол эрежесин бузбоо керек, анан алаксытпашың керек, анан жөө жүргөндө экөөбүз кетип баратып
ар бир көчөнү кыдырып баратып бул жакта мындайлар туруп мындай кылыш керек экен же болбосо үйлөр турса ушундай үйүбүз болсо деп кыялданар элек да. Ансандай ошонун баардыгы келип тепкиш менен алып келатып мынакей ушундай жашоого алып келатат. Бизде дагы жашоо алдыда, пландарыбыз алдыда, келечек алдыда. Ошондуктан ошол эле пландарды, ошол эле жөө жүргөнүбүз, ошол эле маршрутка менен жүргөнүбүз, ошол эле троллейбуска түшкөнүбүз, баардык нерсе бул өзүнүн нугу менен ошол нерсе бизге жакшы нерселерди алып келген. Ошондуктан азыр дагы кээде экөөбүз жүрүп кеттик, жөө эле кетебиз деп эле басып калган учур болот. Шаар өзгөрүп калыптыр деп. Деп кантип таң калабыз кээдечи. Өзгөрүүлөр көп болду. Учурда жарашыктуу жуптар Мадалена жана Аруки аттуу эки кызын көлөкөгө багып, ата-энелик мээримин төгүп, татыктуу таалимин берип жаткан учуру. Ал улусунуку дагы мындай өзүнүн характери дагы аябай токтоо. Кичүүсү болсо шогураак. Мүнөзү так эле атасыныкындай, кичүүсүнүкү. Улуу кызыбызды көбүнчө мага окшош турушат, кебетесинен дагы окшош турушат. Ал эми кичүү кызыбыз дагы кебетесинен, мүнөзүнөн, сүйлөгөнүнөн мынтип аябай тапанданып сүйлөйт, какшыктап сүйлөйт, сарказм менен сүйлөйт, ал атасын тарткан. Кичүүсү азыр мына 6га толот. Улуусу болсо 13. 14 берет. Эң биринчи балалуу болгон учурубуз мындай айт маалына келди эле да. Мен төрөгөндө айт болуп калган. Ошо айт деп баягы айтка байланыштуу ат коебуз деп тандап калдык да. Бирок баягы бизде салт, бизде менталитет деген бар. Биринчи баланы баягы ата-энелерибиз коюш керек. Шарт да булчу. Биз дагы ошол негизинде апабыз айтып калды, эми өзүңөр эле кое бергиле депчи. Эми азыр силер өзүңөрдүн жашооңорго байланыштуу, жашоо шарт башка, заман аттардан коюп алгыла. Мен койсом азыр башкача ат коюп салып силерге жакпай калат деди да. Анан мейли деп экөөбүз даярданып, досторубуз менен чогулуп алып аттарды тандап отурсак, анан эжем, кайнэжем, эң улуу эжем мен. Ардисинин эжеси айтып калды, жок мен коеюн, эгер апам койбойм деп атса, эми баягы шартты бузбайлык деп. Анан эжем койгон. Анан эмне деп, анда телефон деген жок, СМС менен жазып жиберет деген жок, же болбосо телефон чалбай муну койгула деген жок. Анда бизге кат жазып жибердим деди. Кат жазып жиберет, салып жиберди. Ал автобус менен келгичекти, 1-2 күн өттү, аны алгычакты, дагы өттү. 1 ай аты жок жүрдү, кызыбыздын аты. Улуу кызыбыздын аты 1 ай жок болду. Анан ошо 1 айда келди, 1 айда келип баягы катты окуганда кызыңардын атын Мадалена койгула дептир. Анан ошо кызы Мадалена деп койдук, бирок бул эмне үчүн Мадалена деп койду, эмнеге, себеби эмнеде, кандай түшүндүрмөсү бар экенин деле билген жокпуз. Ушул эжеме жаккан ат экен. Эмне подружкасы бар беле, ушундай же болбосо ушундай кинону көргөн. Жанагы немеде биз Мадалена деп коюп неме кылдык. Мария Магдалена деген. Мария Магдалена, анан еще канча 18-19 кылымдагы Мария Мадалена Мариетти деген актриса болгон экен. Биз өзүбүз баягы анан кийин излейбиз го, бул эмне үчүн койду дегенчи. Ошондой түшүндүрүп көрсөк, Мария Магдалениянын атынан анан дагы ошо 18-19 кылымдагы Мадалена Мариетти деген актриса болгон экен, эң мыкты актриса болгон экен. Эми биз дагы ойлоп калдык, жакшы сонун ат койгон экен депчи. Башында көнбөй жүрдүк биз Мадалена, же кыргызча эмес, же эмне бул депчи. Бирок азыркыга чейин сурап калышат, эмне үчүн Мадалена, эмнеге Мадаленабы, орусча атпы, эмне ат депчи. Бирок өзүнө жарашат Мадалена деп. Өзү дагы мындай токтоо, өзү дагы мындай чыгармачылыкка жакын. Биз менен кошо Кыргыз драма театрында кичинекей кыздардын, балдардын, көбүнчө эркек балдардын ролдорун ойноп калды. 6-7, 10 жашка чейин ойноду. Азыр болсо ойнобой калды, эми чоңоюп бою өсүп кеткенине байланыштуу. Өзү дагы мектепте ушундай маданий иш-чараларга көп катышат. Көркөм окуу жагынан жакшы экен.
бирок биз уга элекпиз. Бирок айтып калышат. Бизге айтпайт. Мектепке баргандан кийин кыйын болот окшойт. Аруке. Аруке деп койдук, кыргызча коелу. Баягы аруке деген бул таза, тунук, аруу дегенди билдирет эмеспи? Анан Манас эпосунда Алмамбеттин келинчеги эң акылман, акылдуу жан болгон экен. Ошонун негизинде аруке болсун, таза болсун, өзүнүн иши таза болсун, ден соолугу таза болсун, деги эле баардык нерсеге тунук көз карашта карасын деген негизде экөөбүз кеңешип аруке коелу деп аруке койгонбуз. Үй бүлө кичинекей мамлекет болсо, аны сактоо чоң жоопкерчилик. Ар качан мамлекетиңиздердин туусу түшпөй, чеби бекем болсун дейлик. Анан ушул үй бүлө деген мындай хрустальный нерсени бекем сакташ керек, бекем кармаш керек.